Анарбак конушунда үйлөрдү бузууга техника барып, тургундар каршылык билдирди. 23 январда Бишкектин Октябрь районундагы Анарбак конушунда үйлөрү бузулары айтылган эл топтолду. Алар бийликтин аракетине каршы турушту. Маалыматка караганда 22 январдын кечинде конуштун айрым тургундары номер 406 муниципалдык аймактык башкармалыктан эскертип алышкан. Анда мындагы 6 үйдүн ээси бир күндүн ичинде үйлөрү турган жер тилкесин бошотушу керектиги айтылган. Кагаз жүзүндө берилген билдирүүдө бул үйлөрдүн курулушу мыйзамсыз экени белгиленген. Ондогон тургундар чогулган жерге Октябрь районунун акиминин орун басары Марат Турсунов жана номер 406 муниципалдык аймактык башкармалыктын башчысы Нурсултан Нурлан уулу барды. Baldı. Getdi bu masal. Аталган аймактагы мыйзамсыз курулган үйлөрдү бузууну жазга калтырганы маалым болду. Президенттик администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбековдун айтымында, Анарбактагы мыйзамсыз курулуштарды бузуу боюнча чечим бар, бирок аны аткаруу мөөнөтү жылды. Кыштын чилдесинде адамдар жашап жаткан үйлөр бузулат экен деген маалыматтар Садыр Нуркожоевичке жеткен. Мамлекет башчысы бул маселеге өзгөчө көңүл буруп, кыш мезгили бүткөнгө чейин ичинде киши бар үйлөрдү бузбоо тапшырмасын берди. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев да расмий билдирүү жасады. Адамдар жашаган үйлөр бузулбайт. Мыйзамсыз коюлган фундаменттер дубалы тургузулуп, бирок бүт элек жана эч ким жашабаган курулуштар гана алынат. Октябрь районунун акиминин орун басары Марат Турсуновдун айтымында 2024 жылдын күзүндө конуштагы курулуштар эсепке алынган. Бирок 20 январда дрон менен текшерүү учурунда дагы мыйзамсыз 6 үй курулганы аныкталган. Аталган курулуштар мыйзамсыз экени маалымдалууда. Талас облусунда бир катар чиновниктер коррупцияга шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык Бакай Ата районунун акими жана Токой кызматынын Талас Токой чарбасынын директору жана башка кызмат адамдары тарабынан мыйзам талаптарын системалуу түрдө одоно бузуу фактысы аныкталды. 2022-2023 жылдары Талас шаарынын кире беришиндеги жерлерди эс алуу жайлары үчүн мыйзамсыз бөлүп берүү боюнча коррупциялык схема уюштурушкан. Мамлекеттик Токой фондуна таандык бул тилкелер 4 жаранга берилип, ал жерде эс алуу жайлары курулган. Бирок жер тилкелери экспертизасыз, каттоосуз жана Токой чыгымдарын төлөбөстөн мыйзамсыз берилгендиктен мамлекетке 23 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Бул фактылар боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголуп, кызматкерлер убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Шаардын четиндеги айланма жолдо жол кырсыгынан бир адам көз жумду. 23 январда Бишкек Нарын Торугар Туна жолунун 36-чакырымында Hyundai Solaris үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулду башкара албай жолдон чыгып бакты сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен бир аял киши каза болуп, 2 аял жана бир кыз жабыркаган. Жерине куткаруу иштери жүргүзүүгө Ысык Ата районунун номер 4 өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн жана 3 куткаруучу тартылган. Каза болгон адамдын сөөгүн жана жабыркаган адамдарды унаадан чыгарышып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Президент Дөөлөт курулуш компаниясынын текшерүүнү тапшырды. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев мамлекет башчысынын тапшырмасы менен 1 миллиард сомдон ашык каражат жумшаган үлүш ээлеринин арыздарынан кийин Дөөлөт курулуш жоопкерчилиги чектелген коомунун курулуш аянтчаларын текшерүү үчүн Шопоков шаарына барган. Текшерүүдөн кийин 1000ден ашык үлүш ээлери инвестиция салышканы, бирок курулуш жүрбөй жатканы маалым болгон. Айрым жерлерде бир дагы кабат курулган эмес. Эл 2 жылдан бери иштин аякташын күтүп жатышат. Туманбаев жумушчу комиссия түзүлгөнүн жана териштирүү жүрөөрүн билдирди. Эмне проблема? Эмне үчүн мындай болуп атат? Дөөлөт курулуштун компаниясынын условиясы боюнча 10 жылга рассрочка деп жалпы 2 миллиард 101 миллион акча чогулган. Миллиард 107 миллион. Миллиард 107. Азыр бүгүнкү күндө 978 миллион акчасы булан түшкөн деп счетунда болуш керек. Бирок значит, акчасы поступление акча 978 миллион. Бул элдин акчасы? Мына болгон. Анан элдер уже акчасын алып отуруп, бүгүнкү күндө 978 миллион поступление бар буларга. Жок, бул ошондой элдин акчасы? Элдин акчасы. Өздөрүнүн капиталы болгон. Кандай кылып туруп алгансыңар силер? Биздикин алганда 5 первоначалка. Так. Не кыламыз, аны 10 жылга деп бүтүрөт деген. Анан 2,5 жылда бүтүрөт деп мага 2 квартира алганбыз экен.
бул эми баардык нерсе ачыкка чыгат. Эч качан любой нерседе мындай жашырбай ачык айтыш керек. Биз эмне үчүн келдик? Ошол урматтуу президентибиз мага тапшырма берди. Чалып бар дагы ошол жерде бүт чогулуп, дольщиктерди чакырып, бунун аягы келип туруп жакшы болбойт. Биз дольщиктердин баардыгын көрдүк. Мына KG группту көрдүк. Андан кийин могу жерде көчмөндөрдү билесиздер. Ал жерде 726 дольщик болгон. Ал деле ошентип айткан. Элдер чыгып президентке кайрылгандан кийин ал жерде 2 жолу жыйын кылганбыз. Мен бир эле сурагам. Чындыкты айт. Акчаң барбы? Акчаң жок болсо курулуш болбойт. Элди жөн эле алданат, эл ал жерде дагы баягы төлөшүн токтотуп коюптур да. Уже ишенбей бараткан да ужечи. Көтөрүлбөй атканда ишенбей бараткан. Азында бүгүнкү күндө мамлекетке өткөндөн кийин азында 24 этаждуу үйлөр туруп калды ал жерде. Уже көрүлсө быйыл элдикин тапшырып беребиз. Ошон үчүн мен силерден сурап атканым, стройка качан токтойт? Акча жок болгондо стройка токтойт. Туурабы? Бүгүнкү күндө кыйнабаш керек. Ошон үчүн комиссия түзөбүз бүгүн. Мен өзүм келип көрүп кетейин дедим. Как раз мынакей Минстройдон дагы кошобуз. Бүт изилдеп бүгүнкү күндө кеткен акча каражаттарын эстеп чыгасыңар. Силер төлөп койгон боюнча акча каражатыңарды эми бул жерде президентибиз кандай чечим кылган болсо, ошо чечимге жараша болот. Акчаңар жок эле андан кийин баштап салдыңар. Акчаны мен башында проект жасаганга, эме жасаганга өзүбүздүн эмелер болду. Эми силер элге надежда кылдыңар да, туурабы? Реально айтыш керек. Өлкө башчы бир катар курулуш компанияларынын жетекчилери менен жолугушту. 23 январда өлкөнүн ири курулуш компанияларынын тиешелүү мамлекеттик органдарын жана Бишкек шаарынын мэриясынын жетекчилери менен президент Садыр Жапаров кеңешме өткөрдү. Анда Жапаров курулуш компанияларын ак ниеттүүлүк менен иш алып баруусуна көңүл бурду. Ал куруучулардын ачык айкын жана таза иштеши керектигин белгилеп, жарандардын алдындагы милдеттенмелерди бузууга жол берилбестигин айтты. Айрым компаниялардын мыйзам бузуулар менен коштолгон ишмердүүлүгү боюнча да мисалдар келтирилди. Садыр Жапаров шаар мэрине жана курулуш министри мындай жолугушууларды үзгүлтүксүз өткөрүүнү тапшырды. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 8,8 миллиард доллардан ашты. 2025 жылдын ноябрь айынын аягына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 8 миллиард 850 миллион долларга жетти. Финансы министрлигинин маалыматы боюнча мунун 5 миллиард 280 миллион доллары тышкы карыз, 3 миллиард 561 миллион доллары ички карыз. Белгилей кетсек, 1 жыл мурда 2024 жылдын ноябрь айында жалпы мамлекеттик карыз 6 миллиард 551 миллион болчу. Ташиев 3 төрөлгөн үй бүлөгө 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев калктын өсүшүн колдоо максатында 3 төрөлгөн жаш үй бүлөгө 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Аталган үй бүлө оор материалдык абалына байланыштуу турак жай маселесин чечүү боюнча жардам сураган. Буга чейин 2025 жылдын 5-июлунда Сыргабаевдердин үй бүлөсү Бишкек шаарынын мэриясына турак жай шарттарын жакшыртуу боюнча жардам көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылып, бирок Бишкек шаарынын аймагында каттоосу жок болгонуна байланыштуу баш тартуу жообун алган. Жаш үй бүлөдө 3 төрөлгөнүн эске алуу менен ошондой эле өлкөдөгү демографиялык абалды жакшыртуу жана калктын өсүшүн колдоо максатында генерал полковник Камчыбек Ташиев тарабынан Бишкек шаарынын борбордук бөлүгүндө жайгашкан 2 бөлмөлүү батирдин ачкычы тапшырылды. Ой, чүпкөлөрдү. Жакшырган кыздарга жа, баары бул окшош го коёндой, балдарыңар, кыздарыңар бактылуу болсун. Мына силердин ошол мамлекеттен эч нерсе алган жокпуз, биз 3 балалуу болдук эле деп айтканыңар доктук. Анан ошо балдар менен сүйлөшүп, ошо силерге бир үй алып берейин деп чечтик. Квартирада жашап отурбайсыңар. Анан ошо менен силерге үй алдык. Буюрса үйгө тапшырып коелу. Двухкомнатная квартира, да? Двухкомнатная квартира. Жакшы үй, эми бирөөлөрдүн үйүнө акча төлөбөсө, өзүңөрдүн үйүңөр болот. Жакшыраак болуп жашаа, Күч сизге берейин, Күч сиздин колуңузда болсун. Азиз, кандайсың? Жакшымы? Буга чейин батирде жашаганбыз, снимайдеп жашачубуз. Камчыбек Кудашаевич Ташиевке Алла ыраазы болсун, иштерин ийгилик каалайм. Аябай күтпөгөн жерден болду. Азыр учурда кандай десем, же ыйларын билбей, же күлөрүн билбей, аябай толкунданып турганбыз. Чындыгында күткөн эмеспиз, түнү менен уктаган жокпуз. Аябай толкунданып башкача болот экен. Оюма бир эле нерсе келди. Наконец-то квартплата төлөбөй, кыздар менен кенен жашай алат экенмин дедим да.
Трамп АКШны Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан чыгарды. АКШ 22 январда Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан расмий түрдө чыгып кетти. Бул тууралуу Американын саламаттыкты сактоо жана социалдык кызматтар министрлиги билдирди. Вашингтон уюмду каржылоону толук токтотуп, бардык кеңселерден жана штаб-квартирадан америкалык кызматкерлерин чакыртып алды. Bloomberg маалымдагандай, АКШ Дүйнөлүк соода уюмунун алдындагы $260 миллион карызын төлөбөй кеткен. Дональд Трамп Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан чыгуу тууралуу буйрукка экинчи президенттик мөөнөтүнүн 1-күнү 2025 жылдын 20 январында кол койгон. Ал уюмду COVID-19 пандемиясындагы ката аракеттер, натыйжасыз реформалар жана саясий көз карандылык үчүн айыптаган. Бирок 1948 жылдагы Конгресс резолюциясына ылайык АКШ Дүйнөлүк соода уюмунан чыгуу үчүн 1 жыл мурда эскертип, бардык каржылык милдеттемелерин жабууга тийиш болчу. АКШнын карызы боюнча укуктук жолдорду май айындагы жыйында талкуулайт. Бирок уюмдун мажбурлоого ыйгарым укугу жок. АКШ өкүлдөрү Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Америка президенти Дональд Трамптын атайын өкүлү Стив Уитков жана анын күйөө баласы Жаред Кушнер Кремлге келип Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бул тууралуу РИА Новости билдирди. Кремлдин маалыматына ылайык жолугушуу 3 сааттан ашык созулду. Россия тараптан сүйлөшүүлөргө Путиндин жардамчысы Юрий Ушаков жана Россиянын Түз инвестициялар фондунун башчысы Кирилл Дмитриев катышты. АКШ делегациясынын курамында Уитков, Кушнер жана федералдык сатып алуулар кызматынын өкүлү Джош Крюнбаум болду. Ал мындай форматтагы сүйлөшүүгө биринчи жолу катышты. Financial Times жазгандай, Трамптын өкүлдөрү Путинге Россия, АКШ жана Украина менен 3 тараптуу сүйлөшүүлөргө катышуусун сунуштаган. Бул жолугушуулар 23-24 январда Абу-Дабиде өтөт. Юрий Ушаков Россия бул форматка макул болгонун, бирок согуш боюнча саясий дипломатиялык чечим болмоюнча атайын аскер операциясынын максаттарынан баш тартпай турганын билдирди.